мен ичимден өзүмдү жеп жүрүп өтөм да. Биздин тукумда эч качан адам ажырашкан эмес аялы менен. Кыскача айтканда аны бактым да. Жаш баладай бактым. Эй Зоя, мен сени алам десем, ушундай карап туруп эс алчы деди мени. Эми өчтү баары урушуп алмак белем. Саламатсыздарбы, урматтуу гер какшылык көрсөтүүсүнүн күйөрмандары, кутман кечиңиздер менен. Келбет жөнүндө көп айтышчу, бирок ар бир адам өзүнүн кемчилигин билет да. Мен ич дүйнөмдө өзүмдүн ар жагымда эчимге айтпай, мен өзүм нааразы болчумун да. Ошол нааразычылык мени кармап турду да, көптүргөн жок. Кыргызча айтканда арыдан бери кармады да. Бияка келгенде элдер айтып атты да, ушинтип аябай сулуу жубайды тартып келдик деп айтышты. Биз силерди көргүбүз келет деп ушинтип айтса, жаштык менен баягы өзүңдүн кемчилигиңди билесиң да, жаштык менен эми жөн эле сулуу деп айтып койду болуш керек деп уялып өзүңдү карманып ушинтип жүрдүк да. Кийин телевиденияда алып баруучу болуп алып барганда, ошондо дагы режиссерлор экрандан көрүнүшүң жакшы экен, сени алалы деп чечтик деди да. Сиздин могу боюңузга, келбетиңизге карап тандадык ушул алып баруучу катары деп ушинтип айтышкандар эсимде да. Москвада окуп жүргөндө мугалимдер айтты да, сенин биринчи келбетиңе карап Ромео менен Джульеттада Ромеону берели деп чечтик. Ромео деген ушундай келишимдүү жигит болгон деп айтты да. Менин көкүрөгүмдө өзүмдүн эжемдин кичинекей кезимен мен эс тарткандан баштап, мен 10-класс бүткөнгө чейин ай сен капкара маймылга окшошсуң деп айтып жүрүпчү мени. Мен ошол сөз биягымда сакталып калып, мен өмүр бою өзүмдүчү андай сезчү эмесмин да. Чын-чынына келгенде баягы ушундайларды угуп калчумун мен. Мен анын жаштык менен көп деле түшүнүчү эмесмин да. Эжемдин сөзү да мени кармап турчу да, сен маймылдайсың, капкарасың деп уруша берчү да. Анан бул бир, экинчиден өзүмө мындай 100% ыраазы болуп жашабайм да. Бул жашоодо өмүр бою адам бир нерсени үйрөнөйүн деп жашаш керек да. Мен ошол атам менен энемдин айтканын, чоң атамдын айтканын, агаларымдын айтканын мыйзам катары кабыл алчу экенмин да. Атам бир туугандарына кайрымдуу болуш керек, эртең менен эрте туруп аларга жардам бериш керек, тиңдей мындай деп айтса, мен ошону мыйзам түрүндө кабыл алып, эртең менен эрте туруп, уйду кошуп келип, анын тезегин тазалап, самоорго чай коюп, аттап келип, токуп, анан барып индеримди ойготуп, сабакка тургула деп ушундай кылчумун да. Москвага театральный институтка өтүп атканда атам ошондо сары автобус менен узатып атат, мен сары автобуста отурам, анан ой, тоого бар байке, мен анын байке дечимин да, чоң ата, чоң энем колунда жүрүп, анан өзүмдүн атамды байке деп. Байке тоого бар, тиги жеңем жалгыз калды, кечкирип кетет, биякта жүрө бербей десем, ошол макул деп кеткен. Анан мен сары автобустун артында отурам да. Бир сары автобус айылга келчү түштө. 1:40-тан артында отурсам эле терезеде байкем турат. Жиним келип кеттинде терезеден, ой, эмне турасың, кетпейсиңби десем. Балам, түз жүр, чынчыл бол, түз жүр, жакшы окуу деп ошону айтайын дедим эле деп туруптур да. Бирок азыр ойлосом, аны айтайын деп турбаптыр. Азыр ойлосом, кыялбай туруптур, мени менен коштошо албай, кыялбай, ушундай жаман болуп турган экен. Ошол айткан сөздөрү менен намыстанып жашадым да. Анан минтип айтчу да, ушу атамдын ушу сөзү да калып калды. Биздин тукумда эч качан адам ажырашкан эмес аялы менен деп. Негизи мен апам ушул баардык жагынан кыйын аял экен деп койдум да. 2 жашында эн атадан калып жетим өскөн апа экен. Жетим өскөн аял экен да. Бир тууган агасы бар жалгыз, ошол айтат, очоктун ылдый жагында бир чапан жаңы эле жаткырып койчу дейт да. Апамда турсун. А калган жанагы таятамдын, каза болгон таятамдын агасы же иниси баккан экен да. А өзүнүн кыздары, балдары төрдө, жылуу жерде, акча эшепте жатышчу депчи. Кийин элестетип анан чоңойгондо минтип айттым да, иштеп атканда жеңе дедим, мен жеңе дечимин да. Эмне кааласаң мен аябай айт. Биринчи ошону сатып берем сизге. Анын өзүбүзгө жетет деп ушинтип айткам да. 37 жашындагы 36 жашынан кийин атам эртерээк каза болуп калып, ошо апам жалгыз калып калды да. 8 бала менен элестетиңиз. Эң кичинекейи 2 жаштабы, 1 жашта.
бир жолу райондун борборуна эми 8 бала менен жалгыз эне анан үйдөгү боюнча эле кийинип алат да. Мисалы жылуу купайке кийип алып ошол бойдон эле райондун борборуна чогулушка барган экен. Чогулушка барып, сугатчылар жакшы иштеп атат, Турсун Жумалиева жакшы иштеп атат. Тиги у деп анан кетип баратканда тиги ошол айылдык, ошол кезде келиндер да, 40 жаштагы келиндер айылдык. Жай сүрөткө түшүп алалычы дептир да. Анан апам эчтеке ойлонбой эле анан ошо келиндердин арасына барса, сен купайка менен келиптирсиң, могу шуба менен шубачан келгендер түшүп алалычы, сен анан түш, сен мындай бизге жарашпай атасың деген ар жака сен кое турчу деп бөлүп коюшуптур. Могу шуба кийгенде түшүп алалы, сен купайкачан келиптирсиң, биздин көркүбүздү бузасың ары тур деп. Ошонусун мага айтып бергенде мен аябай жаман болгом да. Шашпа жеге, даалай нерселерди кийесиң деп. Эң жакын адамыңды жоготкондо бир асманың түшүп калгандай болуп эле, бош бирдеменин ичинде жүргөндөй болуп калат экенсиң да. А бирок тигинтип койсоң болмок эле, минтип койсоң болмок эле деп мен такыр өкүнгөн жокмун. Себеби мен ашыкча жакшы мамиле кылдым апама. Бир туугандарыма да айтып калчумун тамашалап. Ай, апамдын көзүнчө жок дегенде отурганда кредитиңерди айтпагыла депчи. Эненин жүрөгүн аяй эле деген мааниде. Москва дегенде эле мен өзүмдүн могу жомокту Кудай берген жашоомдун ээси катары элестете берем да. Мени Москва өзүнө алып алып эле баардык жагынан мондай тарбиялап, монтип көөлөп, атай монтип ийилеп, монтип туруп эле медеп эле монтип пучуруп жибергендей сезилет да. Москва мага ушунчалык ыйык, билимдин чордону, ушунчалык сырдуу, терең тамыры кирген, интеллекттин жана ушунчалык бир тарыхтын бай шаарындай сезилет да. Москваны окуп, үйрөнүп, анын сырын түшүнүү буга бир кылымдар керек да. Москвадан сүйүүгө ээ болдум, Москвадан билим алдык, Москвадан мугалимдердин айтканы боюнча жашап келатам да мен. Ошондо менин кесибим драма жана кино актеру. Ошол жакта окуп жүргөндө биринчи дипломдук спектаклим ошо Ромеонун ролу болду да, башкы каарынан, Ромео менен Джульеттада. А Джульеттаны ошо колуктум ойноду. Анан элестетиңиз, 5-курстан Ленинградда өткөн, азыркы Санкт-Петербургда өткөн конкурс болду. Ошол жака дагы мени жөнөтүштү. Анан эгер орустар баягы кичине калыс эмес эл болгондо, орус кызын эле жөнөтүп коймок да, орус баланы жөнөтпөк. Ушундай калыс болушту да. Мен өзүң жагат мага деп койдум, жөн эле. Ал мени жактырган жок, эс алчы деп мени. Эс алчы. Мени менен жүрүп театрга барбайсың, бир театрга спектакль көрүп келели десем, койчу Турсбек, эс алчы деп. Бар башкалар менен бар деп ушундай. Эми курсташ да тең туш. 3-курстан бекен, кайсы курстан минтип койдум. Ай, Зоя, мен сени алам десем. Ушундай карап туруп эс алчы деди мени. Шашпа, сени алам дедим. Бул кыздарың эркек баладай моягың эмне болсо ошону ачык айтпайт экен да такыр. Шашпа, сени өч алам дедим да. Эми өчтү баары урушуп алмак белем. Жакшы сөз менен алам да. Анан 3-курстан отрывка берип калды бизге. Ромео менен Джульеттанын кучактаган жери бар, өпкөн жери бар, сүйүүнү объяснить эткен жери бар да. Анан мен сүйүүнү объяснить этип, монолог айтып аткан жерден ай, кечинде бүгүн 6-күнү дискотека болсо, дискотекага барбайсыңбы? Кел, мен сени чакырам дедим да. Эми репетиция учурунда айттым да, көрөм деп койду. Дискотекада көп келчү эмес. Анан эчип барып эле анан бир вальс болуп калдым, жай музыка. Балдар жай бийлейт экен, анан жай музыкага чыгардым, кучактап бийлеп койдум, аябай сонда да музыка бүтсө деле турат, анан бүтүп карап, ай Зоя, музыка бүткөн, эмне турасың дедим. Десем, ай билбейм. Сени менен бийлеген жакты деди. 5-курстан паспортуңду берчи мага деп алып барып анан ЗАГСга барып эме заявление берип келдим. Момчасына келебиз деп. Туттуңбу деп орусча сурайт да. Вы согласны стать мужем, женой деп орусча. Да деп экөөбүз тең жооп бердик. Жооп берткөндөн кийин үйгө келбейбизби? Үйгө келсек минтип коет. Наконец-то
Менин күйөөм болдуң, мен сени биринчи курста эле жакшы көрчүмүн дейт. Ой, кыздар деген ушундай болот экенсиңер, деп коем. Ошондо экөөбүз 40 жылдай чогуу жашадык. Анан 60ка толуп каза болуп калбадыбы. 10 жылдан көбүрөөк иштеди, анан ооруп калгандан кийин болгондо дагы баягы 2-3 жылдан кийин инвалидность алды, катуу ооруду да. Мен аны кыскача айтканда анан бактым да. Жаш баладай бактым. Анан элестетиңиз, мен ооруп калсам, анан аялым оорубай жүрсө, анан мени таштап коюп турмушка чыгып кетсе да, мен жалдырап жалгыз ооруп жатсам кандай абалда болом дедим да. Анан кийин мен ага жаш баладай мамиле кылып бактым да. Себеби мен ага жакшылык кылып, ал айыгып, анан больницага жатып, дарыларын алып, кийинип, баягы жакшынакай өзүнө келип калганы мага бир сүйүнүч тартуулады. Анан балдарыма сүйүнүч тартуулады. Балам да ой жакшы болуп калыптыр энем деп. Анан бир туугандары дагы Турсбек молодец, ой жакшынакай болуп айыгып калыптыр деп айтса, мен сүйүнүп калып жүрдүм да. Мен ушул түйшүктөн арылайын деп, башка бир жакшы семьяны курайын деп, алаксыйын деп кеттим. Бирок мен 100% ишенем, ошол жака кеткен күнү дагы мен ичимден өзүмдү жеп жүрүп өтөм да. Атаң көрөй туура эмес кылдым, атаң көрөй туура эмес кылдым депчи. Канча жылга созулду? 25. Ооба, эми, конечно, балдарды өзүм бактым. Бул өзүнчө. Аялымды, мисалы, кээде катуу ооруп калганда киринтчимин кадимкидей. Кадимкидей тырмак башына берчимин, кадимкидей чачтарын тарап берчимин, башын жууп берчимин. Мындай айыгып калганда өзү жазачу баарын. Разы болдуңуз? Аябай ыраазы болуп, ушул жалпы коомчулуктан жалгызсырап калган, ооруп калганды ойлогон жок. Ооруп калганда бир гана оорусун ойлоду да, мен айыгып кетемби деп ыйланган күндөрү болду. Айыгып кеткенден кийин, мен кандай бактылуумун, мени сонун кылып багып атасың, мына барган жерим эле той, конокто эле жүрөм деп ушинтип жыргап калды да. Ошондуктан аталар биринчи аял Кудайдан дейт. Ошол аялдан төрөлгөн балдарды, ошол аялдын келечеги менен ошол аялды колуңа барктап жашай албаган соң, сен экинчи аялдын деле баркына жетпейсиң, үчүнчү аялдын деле баркына жетпейсиң. Бул бир. Экинчиден, биринчи аялың төрөп берген балдарды сен ошол аялың менен жашап, ошол балдарды жылаңач таштап койсоң, ошол балдар сени сүйүп жүрүп өтөт. Эгерде ошол аялды таштап, эненин, балдардын энесин таштап, бөлөк аял алып кетсең, ошол балдарды алтынга оросоң дагы, сен ичинин жүрөгүнүн төрүндө сени жек көрөт да. Сен эмнеге үйлөндүң? Мына суроо, эмнеге үйлөндүң? Мен эркектерге суроо бергим келет да. Эмнеге үйлөндүң? Эмне жыргап жашайын, аялым мени кубантып жашасын, мен эле ичип жеп жыргап жашайын деп үйлөндүңбү? Сен турмуштун оорчулугун биринчи кезекте, турмуштун пирамидасын ошол аял менен чогуу курайын, оорчулугун, мүнөзүн, ден соолугун, жабыркаган жагын көтөрөйүн, ошону колдоюн, ошол балдардын мээримдүү энесине жардам берейин, балдарын туура тарбиялайын, булардан кийин үй бүлөсү чачырап кетпесин, ушуга бир үлгү болоюн деп үйлөнөсүң да. Анан аялыңдын тили чыкты, аялым менен урушуп атат, аялым тигинтип кетти, минтип кетти деп даттанып, анан бөлөккө кетип калып, анан дагы бөлөккө кетип калып, анан бөлөккө ал адамдык сапат эмес да негизи жашоодо. Саламатсыздарбы, урматтуу Кер Какшык көрсөтүүсүнүн күйөрмандары, кутман кечиңиздер менен. Дүйнө болду 6 бакан селкинчек, айдан ашып жылдыздардан кайрылган. Көгүлтүр экранда отурган көрүүчүлөрүбүз, силердей болбой бөлүшөк, таланттар күлдүрүп келсин, биздин экранды жай кылган. Анда эмесе Гүлмира сөз кезеги сенде. Мына ушинтип алып барчыбыз да Кер Какшыкты. Телевиденияда негизи көп долбоорлорду алып бардым. Эң биринчи долбоорубуз Байкем эжем жана биз деген долбоор. Андан кийин эле 6-күнү кечинде, андан кийин эле Кер Какшык, Кубулжу менен ырларымды алып барып жүрдүм. Анан эле 21-кылым жылдыздар болуп кетти. Андан кийин эле Кыргызстанда Эмени жараттык, Алмаз Сарлыкбеков болуп 40 кыз деген теле долбоорду. Учурунда алып баруучу актер болуп калып, бир көп жыл жалгыз иштеп калдым да. Баардык ырчылар тушоо кесүү концертин мен алып барып калдым.
бүт чоң гала концерттерди алып барып калдым да жалгыз. Ошондо апамчы уктабай эле бата берип жатчу да. Мына бүгүн Ошто алып барамбы, бирдеме Ош шаарында. Эртеси күн кечинде Пржевальскийде. Түнү менен келем, эртең менен туруп таласка жөнөмөй. Туурасын эле айталым, 30 жыл ичинде актерлор дагы, артисттер, театрдагылар мындай кичине кыйналдык да, айлык аябай аз. Ишенесизби, мен могу азыркы бийлик келгенге чейин 8.000 гана сом алчумун. Колума 6.500. Элестетиңиз. Ошон үчүн мажбур элеңиз алып Мен ошо алып баруучулукту жасап жүрүп, мен аялымды айыктырдым да, 60 жашка чейин бактым да. Балдарымды бактым, үй жай алдык дегендей. Анан эл ушунчалык мени ишенич пайда кылып салган экен, муну айтайын дедим мындай да. Мен бир концерт жасасам, же бир акча кылып алайын деп бир дворец спортто бир салтанаттуу бир жакшы кече жасасам, ошо элгечи, жетекчилерге уялбай эле билетти көтөрүп алып барам да. Аны эми ал жерден өзүңө деле акча калбайт. Могу артисттер чоң концерт беребиз го, ошондо өзүңө көп калбайт, бул чыгымы көп болот да. Чамаданга салып алып билет көтөрүп, өзүмдүн билетимди өзүм сатып берген күндөрүм болду да. Бирок ачыгын айтып атты, мени жаман көрбөгүлө, биздин жашообуз ушул. Элестетиңиз, народный артист өзүнүн билетин көтөрүп калган. Муну алгылачы деп, концертибизге келип койгулачы деп, ушинтип калган күндөр болду да. Эми ошондо билетти алып өткөрүп беришип, келишип, бизди ачыкка калтырбаган элибизге рахмат да. Ошондуктан мен ушул элибиздин ар бир адамдын үйүндөгү бирден баласы мен угуп, жашоодо бир жакшы жашап, мен да ушундай болоюн, үй бүлөмдү сыйлайын, балдарымды ушундай тарбиялайын деп, мен угуп бир кичине тарбия алса, мен ошол мага жакшылык кылган элиме болгон ушул бир жакшылыгым болсун деп ойлойм да. Маданиятты көтөрүш керек, медицинаны көтөрүш керек, мугалимдерди көтөрүш керек, маданиятка көңүл буруш керек деген сөздөр башталган деле менин пландарым башталды. Биздин моякта жаткан аткарылбай калган ойлорду ишке ашырсак жакшы болот эле деп проектини жазып алып эле дароо эле анан эмеге бардым. Финанс министрине бардым. Ушундай международный проект жаздым. Ушуну ишке ашырсак болобу дедим. Ал киши айтты: искусствону колдобогондо кимди колдойбуз, Турсунбек байке деди. Искусство. Бул проект боло турган проект. Бул кайсы проект болот? Бул Шекспирди Кыргызстан ойнойт. Король Лир. Андан Отелло, анан Ричард үчүнчүсү, анан Ромео и Джульетта, бүт Шекспирдин чыгармалары. Бизде школа бар, биз окуганбыз. 30 жылдын ичинде бул искусствого көңүл бурулбай, ар бир спектакль акча бөлүнүп берилбей, ар бир спектакль бир аркан менен, анан бир түндүк менен ойнолуп калган да. Анан көчөдөн бир от мундарды алып келип коюп коёбуз. Декорация жок. Ошого көнүп калып үмүтүбүз өчүп калган биздин. Мына Кыргызстандын жаштары үчүн, маданият үчүн салымымды мен кошуп, ошондон мен ырахат алып атам да. Мен эмнеге окудум анда жөн эле бекер окуп бөкөр келип, анан карып калып пенсия кылышып кетиш үчүнбү? 2 жылдан ашып калды, Шекспирдин Король Лир спектаклин койдук, аны мен ойнодум. Быйыл мына Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрынын жалпы жамааты менен Шекспирдин Отелло деген трагедиясын коюп атабыз. Бүт Москва командасы менен иштеш кыйын. Мен болгондо да бир эле режиссер чакырбайм. Москвадан сүрөтчүсүн чакырам, спектаклдерин музыкалаштырган режиссеру, коюучусу, костюмдардын сүрөтчүсү, Шекспировед баарын чакырам да, 5-6 киши. Ошонун баары Кыргызстан үчүн келип, Кыргызстандын сахнасы үчүн, Кыргыз театры үчүн убактыларын бөлүп, аябай таланттуу режиссерлор, чыгармачыл топ келип коюп, кыргыздар үчүн кетет да. Мисалы, мен үнүмдү угуп эле жүрдүңүз да, мисалы, бир каналдарга бурасаң эле мындай чыгып атты эле мен үнүм менен. Серенгети абдан чоң Африканын бөлүмү болгондуктан ал жерде жаныбарлар дагы көп. Же болбосо Антарктиданын пингвиндери Атлантиданын пингвиндерине караганда көлөмдүү жана семизирээк келет депти. Өзүм отуруп которбойм, мен дароо кино жүрүп атканда, мисалы, бир эле сөз айтылат да: "Я ревную на весь мир тебя, друг мой" деген сөз кетсе, ошону дароо токтотом дагы. Мен сени бүткүл дүйнөдөн кызганамын, досуң менин.
деп ушул дароо эле которуп кетем да. 2000ден ашты көркөм тасма, бирок жана BBC-nin документалдуу фильмдери аны кошкондо 3000ден ашкан да. Мен ушуну которуп атып, ден соолугума, анан уйкума, ден соолугума оорубаганыма алып келди да бирдеме. Себеби бир фильмди бир күндө которуу канча сөздү эстеп чыгыш керек, канча нейрондор ойгонуш керек ан үчүн. Нейрондор ойгонгон сайын адам ден соолугу жакшы боло баштайт да.